балам? Европа кандай экен? Соонун ата, жомоктогудай экен. Бирок бир саякаттап эс алып койсо болот. Биздин Кыргызстанга жетпейт. Балам, ар кимдин өз жери Мисир деген. Кыргызстандай жер болобу? Ана, ошо качкандар чет өлкөдө жыргап жүрөт дейсиңби? Акчалар толтура, жегендери, курсактары ток, даамдуу. Бирок жегендери жерим, ичкендери ирим. Түн уйкулары тынч эмес. Мээлерин ой санаа басып турат. Алло? Ата, кандайсыз? Жакшы, жакшы. Ата, элеш жакшы жетип алдыбы? Ооба, келди жанымда. Жакшы болуптур. Кетем деп болбой койду. Дагы бир аз саякаттап жүрө тур десек болбойт? Ким ата? Силер саякаттай бергиле. Уулум экөөбүз өз жерибизде эле бололу. Кеткенибиз эле жакшы болуптур го. Ана, Эрике кылмыш үчүн козгоп коюшту. Козгошот да. Жөн жүрбөсө айтпадым беле. Алкынды тый. Эртеби кечпи ачка чыгат деп укпады. Ата, Боронов деле, Айбаров деле сиздин кадрларыңыз го. Бир ооз айтсаңыз сөзүңүздү жерге ташташпас? Алар менин кадрларым эмес. Алар мага чейин эле чоң кызматтарда, даражада иштеп келген. Болгону мен президент болгондо бирөө спикер, бирөө премьер-министр болушту. Азыр экөө тең президенттик талашып, бири-бири менен чабышып жатышат. Ата, биз эми эмне кылабыз? Эмне кылышты өзүңөр билесиңер. Колу менен кылганды мойну менен тартсын. Ата, анчалык ташпоор болбоңузчу, мен сиздин жакшы көргөн кызыңызмын го. Мен сени жакшы көрөм кызым. А бирок сенин күйөөң кылмышкер. Кылмышкер акыры камалышы керек. Камалбайт. Кана мурдагы президенттердин жакындарынын кимиси камалды? Канча жылдан бери аман-соо эле жыргап жүрүшпөйбү? Кечээ Эрик ошолордун бирөөсүнө чыкса күлүптүр. Ничего, ушинтип эле акырында популярный телезвезда болосуң деп. Анда ошентип силер популярный телезвезда болуп жүрө бергиле. Ушу Эрик мага башынан эле жакчу эмес. Бой көтөргөн, көпкөн, керсеген эме го. Сиз болбосоңуз жүрмөк да. Дагы бир катардагы адам болуп. Байганда жыргадыбы? Мына эми ошол байлыгы сактай албай, санаасы кор болуп жүрөт. Арам оокат аш болбойт, балам. Акыры тешип чыгат. Байкуш кызым эле күйдө. Керемет жаш сулууго башка күйөөгө тие болот да. Самат Аманович, түрүлөй өлүмдөн сууруп чыктыңыз. Зам министр кылдыңыз. Азыр болсо Россия нефтөнөр жайынын Кыргызстандагы бөлүмүн башкарып турам. Азамат, жакшы деп жатасыңар, угуп жатам. Иштей бергиле. Эртең Москвага учкан атам. Азат Жакыпов деген жигит жумушка чакырып атат. Азат Жакыпов. Алды өзүң окшоп азап тозокту башынан көп өткөргөн. Мыкты жигит. Барып кел. 3 жыл мурда проректорлук жумушун таштап кетип калган турбайбы? Андай. Жакшы агай. Диссертация кандай, бүтөйүндедиби? Ооба агай, буюрса бүтөйүн деп калдым. Абдан жакшы. Андай болсо сенин кандидатураңды проректорлукка көрсөтөйүн деп жатам. Рахмат агай. Эртең Кудай буйруса министрликке сунуш жөнөтөм. Рахмат. Өзүң билесиң, кур аякка бата жүрбөйт. Айка! Айка, үйдөсүңбү? Айка! Ооба. Айка, сүйүнчү. Күйөөң проректор болду. Айка, сага эмне болду? Айка. Эмне болду, жаным?
Апама срочно операция жасаш керек экен. Кудай сактасын. Азыр медицина өнүккөн. Күнүгө 1000 операцияларды аман эсен ийгиликтүү жасап жатышпайбы? $25.000. Бизге $25.000 ким берет, Кудай ай? Ыйлабачы жаным. Эптеп бирдеме кыларбыз. Кантип, кантип, каяктан бизге мынча акчаны ким берет? Бул деген 1000 сом эмес да. Операция срочно жасаш керек, Азат, срочно. Үйдү бирок үйдү сатсак араң $8000 болот экен. Биздин айылдагы үйдү сатса, капардын кой менен уйларын кошкондо $7000. Туура жарымы. $15.000. Калган 10.000 каяктан табабыз? Кечээ эле үйдү сатып алганда. Карызда араң чогултпадык беле. Эми карызга эч ким акча бербейт. Капарды карасаң ичкен арак тапканын ичет. Жок дегенде ошол адам болсо болмок го, Азат. Эми кантебиз? Байкуш апам куурамак болду го. Ыйлабачы жаным. Эптеп бирдеме кыларбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мени таанып атасыңбы? Сизди ким тааныбайт? Бул шаарда салык башчысы болсоңуз, сизден баары коркушат да. Сен да коркосуңбу? Мен эмнеге коркмок элем? Биздики баары эсепте. Салыкты убагында төлөйбүз. Эми мен бул жерде жөнөкөй эле сатуучумун да. Коркушат эмес. Чоңуз сыйлашат. Корккондон сыйлашат да. Сөздүн кыскасы мындай чоңуз. Мен сени кече дары алганы келип, анан сени көрүп жүрөгүмө бирдеме тык эте түштү да. Аябай сулуу жан экенсиң. Бассам турсам оюман кетпейсиң да. Жада калса түшүмө да кирбедиңби? Анан ошонун баарын ойлоп, бүгүн жумуштан чыгып алып, бир эс алып келеличи деген ой менен жүрбөйсүңбү? Эс алып келели. Коюңузчу байке. Менин күйөөм бар да. Күйөөң болсо эмне экен? Элдин баарынын күйөөсү бар. А күйөөң каякта иштейт? Институтта. Мугалимби? Ооба. Асыр болбосо ошол күйөөң айына канча акча алат? Өзүбүзгө жетет. Акча да жетчү беле. Күйөөң көп болсо орто эсеп менен момча алат. А бул бир эс алганга жетпейт. А сен кымбат жансың. Түшүнсөң, өзүңдүн бааңды билсең. Байке, азыр клиенттер келип калышат аптекага. Эмне деп ойлошот? Чыгып кетиңизчи. Коркпой эле кой, эч ким кирбейт. Жүр кеттик. Коюңузчу байке, менин балам да бар. О, тем более балаң бар болсо, баланы убактылуу кылыш үчүн андан да көбүрөөк акча керек. А сенин күйөөңүн акчасы жетпейт буга? А мен сени мындай акчага ороп коем. Жүрү. Коюңуз байке. Чыгып кетиңиз. Мен аптеканы жабышым керек. Эмне коруп кеттиңби? Же уялып атасың? Коркпой эле кой. Мейли, өзүң бил. Ойлон. Анан жакшылап ойлонуп бир жыйынтыкка келерсиң. Мен сени аябай жактырып калдым. Ошондуктан улук башымды кичик кылып келип атпаймынбы? Бул менин визиткам.
ойлонгондо чаласың. Ой, саламатсызбы? Эй, бул жанагы налоговый начальник ғой? Ооба. Молодец. Эл майда чабакка араң жетип жүрсө, сен болгондо да килейген китти кармагансың ғой. Жөн эле да койчу эми. Колуңа чыгарба. Мындай кишилерди кармаш ар бир аялдын мечтасы да. Жөнчү, күйөөм бар да. Койчей. Күйөөңө билгизбей жүрө бер. Мындай адамдар жолдо жатып турбу. Да. Азыр. Уруксатпы байке? Келиңиз. О, ким келген бизге? Келиңиз. Өтүңүз. Кандайсыз? Келиңиз, өтүңүз. Отуруңуз. Акыбал кандай? Келип калыпсың. Ой. Эмне болду сага? Тынччылык элеби? Апам түндө приступ болду. Ким? Апам. Анан эмне? Операция керек бекен. Байке, карызга акча берип туруңузчу. Кутулуп берем. Эптеп кутулам. Канча акча керек экен? Канча? Көп акча керек. Канча көп болгондо айта бер. $25,000. 25. Эми алтын эми сен үчүн табабыз. Коркпа. Сен кейбей тур. Табабыз, Азыр. Азыр. Алло, Макс. Кандай? Мага азыр водитель жиберейм. $30,000 берип жиберчи, срочно. Рахмат. Болду. Мына акча табылды. Коркпо. Кейбе. Сен үчүн баарын жасайбыз. Рахмат байке. Келиңиз. Өтүңүз. Бисмилlah. Мына алтыным. Сен үчүн мындан да көп нерсе тапканга даярмын. Рахмат байке. Сен менин акыркы сүйүүмсүң. Мика, Бишкек кайда? Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Алло, Насибече, кандайсыз? Айка чалган жокпу? Телефону өчүк болуп жатат. Жумушта жокпу? Эгер келип калса, же телефон чалса айтып коюңузчу. Мен аябай кабатыр болуп жатам. Мейли же, рахмат. О, Азат. Алло, Кеке. Кандайсың? Жакшы. Айка чалган жокпу? Жаңы эле чалган, неме $25,000 тапкан турбайсыңарбы? $25,000? Ооба. Каяктан? Билбейм каяктан тапканын.
Сагым байке. Салам алейкум. Айка жок. Телефон өчүк. Ийниси айтат, $25,000 алып келген турбайсыңар деп. Эмне болгонун түшүнбөй жатам. Мен сага айттым беле? Сулуу катын алба дедим беле? Сулуу катын сулуу жашагысы келет. Этегинде кор болуп каласың дедим беле? Эмне болду? Эмне болмок эле, ошол. Менин акыр айтканым келди. Сулуу аялың бир бай менен кетиптир. Коюңузчу. Каяка? Каяка болмок эле? Шаргада, Бишкекке. Коюңузчу. Балким акчаны иштеген жеринен алгандыр да. Иштеген жеринен албай эле, налоговыйдын начальнигинен алыптыр. Эмне? Үч ар уудуу болуп жатат. Кечээ күнү машина менен кетип баратканын көрүшүптүр. Мен азыр угуп алып жинденип отурам. Коюңузчу, ким айтты сизге? Ким айтмак эле? Ким айткан эмне кыласың сен? Анын айырмасы жок. Болор иш болду. Менин дурайын акмак. Мен аны өлтүрөм. Эй, отурчу. Отурчу байка. Өлтүрө албайсың. Аны эмне сени өлтүр деп эле көчөгө чыгып турат дейсиңби? Анын охранасы бар. Өлтүрсөң түрмөдө чирip өлөсүң. Yok. Өлгөн турбайм. Мындан ары эмне кылышым керек? Өзүңдү карма. Катын деген ошол. Катын үчүн өлгөн уят. Ушунчалык да кордоломбу. Мен эми кантип жашайм? Мынчалык кордукту кантип көтөрөм? Баарынан ажырадым. Мә. Кел, ич. Ачууну ачып басат. Көп ойлонбо. Алып жибер. Мээңе кан куйулуп кетиши мүмкүн. Андан көрө кан куйулуп кетсе болмок. Мага эми жашоонун кереги жок. Элдин бетин кантип карайм? Сен эмне? Элдин бетин карай албагыда эмне кылмыш кылдың беле? Ооба эл табалайт, шылдыңдайт. Ошон үчүн азыр кеч киргенче бул жерде отур дагы. Түн жамынып чыгып кет. Каяка? Шаарга, Бишкекке. Бишкекке? Ооба, Бишкекке. Чоң шаар, бир четинде жүрөсүң. Эми мага эчтекенин кереги жок. Жашоонун да кызыгы кетти. Аялдын да кереги жок. Балам. Балам үчүн ичим өрттөнүп калды. Сүйлөбөйсүң бе? Манастан келдим. Келгиле ичебиз. Чоң бир жеңиш болгон окшойт. Жеңиш үчүн. Жаман жеңилиш болду. Тууган. Мен жеңилиш үчүн ичпеймин. Мен жеңилиштен кийин чоң жеңиш болуш үчүн ичемин. А? Давай.
азыр. Аялым менен ажырашып кеттим. Туура кылып турсуң. Аялдын кереги эмне? Эй, акча тап, баланы бак. Туура кылып турсуң. Шаарга келгениме 1 айдай болду. Бекинип жатып алып иштим. Эми барар жерим жок. Силер менен жата турайынчы. Бизде орун көп, Ооба. Каалаган жериңе жата. Каалаган жерге жата. Мен аялым менен ажырашканын айтып берейинби? Кая турчай? Кое тур. Айта элек деле күлө бересиңби? Ал кезде мен көп турган кезим. Аракты көп иччүмүн. Анан бир момундай келин менен таанышкам. Аялым билип коюптур. Бир күн уктап атсам эле, тур, күйөөм келди деди да. Жүрөгүм түшүп кетип, кийимдеримди алып алып терезеден секирип кеттим да. Анан мындай карасам, аялым. Кимден качтың, кимдин үйүнөн качтың дейт. Художник болчумун. Анан заман өзгөрүп кеткенден кийин художниктердин кереги жок болуп калды. А мен башка эч нерсе билбейм жасаганды. Сүрөттөрдүн кереги жок деп туруп тартып алды жанагы мастерскойумду. Мына көчөдө калды. Үй бүлөңүзчү? Балдарыңыз, аялыңызчы? Заман күркүрөп турган кезде мына могуга берилип кетип. А бул чиркин болсо жалгыз келбей артынан сулуу кыздарды, келиндерди ичтип келип. Жаштык, чөнтөктө акча кеткенден кийин эч кимге керегим жок болуп калды. Экөөбүз эле калдык. Давай. Давай.
Profesör. Hey profesör. Sana ne oldu profesör? Hey profesör. Profesör. Hey profesör. Жүрегі соқпай қалды. Толик. Тұр. Толик, жай. Не? Профессор өліп қалды. Қайсы профессор? Ал профессор келе со. Профессор дейм. Болды. Профессор. Ата-анабай құшай. Қордықты, қиыншылықты көтере албай қалды ұқсайды. Ооба, көтөрө албай калды окшойт. Жап-жаш эле. Жаткан жериң жайлуу болсун. Жолдош профессор. Жақсылар. Профессор. Профессор. Ак үй, Эмне? хан сарай. Мен ак үйдө отуруп турмун. Ишигилим. Кайра келдиң бе, профессор? Профессор. Ой, Агай. Азат агайсызбы? Ооба. Мени тааныдыңызбы? Жок. Мен Тунук Мамбетова, сиздин студенткаңыз. Манасты бүтүп азыр шаарда иштеп жатам. Рахмат. Сиз проректорлукту таштап коюп кетип калган турбайсызбы? Агай, сизден чоң адам чыкмак. Басай кеттик. Кеттик бас. Агай, ичпеңизчи, суранам, агай. Тунук Мамбетова, сенин мага ишиң барбы? Мисалы, менин сенде ишим жок. Жакшы кал. Баспайсың. Басай. Агай, сизди кыздардын баары жакшы көрчү. Мен сизди сүйөм, агай. Баспайсың. Болмайсың. Болбойсуңбу? Азыр депутаттыкка талапкер экен. Саясат эмне кыласың? Саясат деген сасык болот. Андайдан алыс жүр. Кеттик. Нормально сүйлөштү. Анда таяк жеп калдым. Таяк жеп калдым дебедиң беле азыр. Түшүнбөй калдым мен. Анан нормально, раз чыкпайт беле. Койчу анда.
Рахмат. Жакшы. Биз сурамжылоолорду Ага. жүргүздүк шайлоо боюнча. Ала тоо конушу мына 90%га болдук. Кийинки участок теңдик конушубуз экен. Жыйынтык 58% болду. Балдар жаман эмес иштешкен. Эң акыркысы эле Эне сай конушу 5%дык деңгээлге жеттик. Агитация жакшы жүргүзүлбөгөндөй. Сен эмне кыйын болуп атасың? Иштеп атасың колдон келишинче. Эми өлүп кетели. Айтам да. Андай болсо өзүңөр иштеп алыңыз. Бардыгын түшүндүрүп айтып жүрөйүнбү? Өзүң түшүнбөсөң. Аким Батырович, бул жигиттин аты Азат. Бир жакшы кызыктуу сунуштар киргизип атат. Өзүңүз угуп көрсөңүз. Кечээ көчөдөн сиздин плакаттарыңызды көрдүм. Ал жерде сизди мектеп, медпункт, бала бакча салыптыр деп жазышыптыр. Баары тур иним. Ал жерге дагы көптөгөн кылган иштерим батпай калган. Аким Батырович, сиздин кылган чоң эмгектериңиз ал көзгө элестебейт, таасири жок. Ал куру сөз болуп калган. Эмне кылыш керек? Аким Батырович, сиздин кылган эмгектериңизди мектепти, медпункт, бала бакча, спорт залдарды сүрөткө тартып, ошо сиздин кылган эмгектер менен кошо чыгарса, чоң баннер кылып, аябай жакшы чыкмак. Элдерге аябай таасирлүү болмок. Кызык экен, Сонун идея экен да. Анын үстүнө мурда кийин практика жүзүндө муну эч ким колдонуп көрбөптүр да. Мына ушундай плакаттар чыгарып көрсөкпү дейм да. Себеби Аким Батырович жасаган иштерди башка эч ким жасаган эмес да. Анда кандай кылсак, чыгарсакпы? Чыгаргыла. Кандай чыгарышты? Бул жигит өзү көргөзсүн. Анын үстүнө бул жигит айтып атпайбы, мисалы жанагы сиз курган курулуштардын баардыгын видеого тартып туруп, анан ролик кылып чыгарсак дейт. Бул да кызык идея. Ва. Башың иштейт окшойт. Каякта иштейсиң, жигит? Мурда институтта жогорку математикадан сабак берчимин. Илимдин кандидаттыгын жактагам. Азыр бошмун. Экөөңөр кеңешип иш кылгыла. Жарайт. Рахмат агай. Жүрүңүз. Самак, жанагы плакаттарды эмне мынча бий килишкен? Аким Батырович, ал деген баягы бизге келип плакат жөнүндө сунуш киргизбеди беле? Азат деген жигит. Ошону ойлоп тапкандар да. Аны деген күндүз эле койсок, кечинде келип туруп жанагы ылдыйраак илингендерин биздин конкуренттин кишилери келип айырып кетип атпайбы? Анан ошол жөнүндө айтсам, түнү менен баягы ушу эринбей чыгып, өйдөрө килгип, бирөөдөн шал сурай бербейт. Анан бирөөнүкүн көрсөтпөй сурап атпайбы? Азамат. Баш иштеген шустур жигит окшобойбу? Эртең дагы бир кирсинчи мага. Бир сөзүңүз. Аким Батырович, баягы өткөндө бизге плакатка жардам берген балачы, Азат. Азыр келиптир, кирсемби дейт. Кирсин? Салам алейкум. Гел иним. Гел. Аким Батырович. Чыныгы элдик өкүл элеңиз. Аныңыз официалдуу бекемделиши менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Рахмат иним. Рахмат. Кана. Сен жакшы кызмат кылдың. Рахмат агай. Азамат. Сенин участкаңан эң көп добуш алдык. Башың иштейт экен. Жогорку билимиң бар экен. Эми жакшы жолго түшүп, жакшы адам бол. Кайсы кызматты иштегиң келет? Кел, жардам берейин. Аким Батырович, бир райондук налог инспекциясынын катардагы инспекторлугун алып бериңизчи. Аракет кылалы.
Рахмат агай. Рахмат. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Что вы хотели? Налоговая. Вот я... Так. Вот. Налоговая служба? Налоговая служба. Угу. Хорошо. Пожалуйста. Ага. Тут не хватает. Пожалуйста, прочитайте. Почему? В том месяце было 5000. А теперь 7000. Опять подорожало? А завтра придете, скажете 10? Девушка, не обижайтесь, у нас все по закону. Пожалуйста. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Кошмар. Қандай статья? Налог бойынша. Siz kim geldiniz? Эрик Казиевичке. Siz çakırıldınız bile? Жоқ, чакырылган эмесмин. Siz de tanıyın. Жоқ, тааныбайт. Geçiresiz. Biz anda sizde kirgiz albayız. Мен могу белекти Эрик Казиевичке алып келдим эле. Анда берип коюңузчу. Макул. Рахмат, жигиттер. Бека, мою любимую. Все, брат. Для тебя с днем рождения. Давай. Моя жизнь как пасьянс, моя жизнь как ураган. Да нет, не верю. То провал, то вдруг шанс. Эрик Казиевич, sizge belek berip görüştü. То потери, то везение Пиццу во всем. заказывали? Сыром, что ли? Пицца. Bilbeyim, biz jigit geçti. Бұл мен атам бұл. Қаяқта? Bilbeyim, охрана kirgizbey koydu. Таап келді тезірек. Жарайт. Бека, Бека! Брат, давай фоткаемся Эрика, короче. Сен кимсің? Азат. Қай жерде іштейсің? Ала Тоо райондук налог инспекциясында инспектормун. Азамат, жақсы іштіп атсаң керек. Кемінде $10,000 аз турбайт. Акчаны каяктан таптың? Жемне, атаң байбы. Атам кайтыш болгон. Сиздин атаңыз окшоп. Экөө бир институтта окушкан экен. Үйүм саттым, Эрик Казиевич. Агам сувенир жасайт. Экөөбүз колго куюп жасадык. Во заливает. Азамат, башың иштейт окшойт. Сендей балдар мага керек. Давай. Давай. Урматтуу коллегалар. Өткөн айда 230 миллион сом тапшырылыптыр. Бул айга 265 миллион сомго чейин көтөрүш керек. Бул мамлекеттик тапшырма. Биринчи орун басарым катары. Айтыңызчы, Сапар Котоевич. Бул милдетти аткара алабызбы?
Аракет кылабыз Азат Жакыпович. Бирок бул өтө оор милдет болуп атат. Аракет кылабыз, Азат Жакыпович. Кимде ким оор милдетти аткара албаса, арызын жазып кетүүгө туура келет. Айдар Караевич, сиз айтыңызчы. Эмне иш-чараларды көрдүңүз? Seni suyup kalan dep oyloyt belem. Tez düşünü yazasın Kandayсың? Жакшысың ба? Kara gözün tatlı sözün üçün canım verem sezbeysin atın. Sen özün Çok rahmat, gel ötküle. Ötküle. Sügünüm canımızın, jargazmanımızın. Oturmayısın ötküle. Arzuların maksatında bitmez dastanımızın. Sügünüm canımızın, jargazmanımızın. Arzuların maksatında bitmez dastanımızın. Dostlar, туғандарыңызды қалsınlar. Тешіңдер. Тарым қалсынбасын. Эми мен анекдот айтып бербеймби? Кандай дейсиңер? Улчукпайсыңарбы? Бир короз шаарга келбейби? Шаарга келип, анан кийин өзүнүн баягы достору короз тооктор издеп көчө кыдырат. Бир маалда народный дүкөнүнүн жанында тышып аткан. Биринге келет да. Ой, Эрик, туған күніңмен құттықтаймын. Өмір аман бол. Sügünüm canımızın, Qanday жақсы отырасың? jargazmanımızın. Arzuların Tamam olsun. Жақсы достар бар мен, анам рас емес. Улан акылбай болду. Көрсөң тоокты барып жакка келип алып, тиздирип тескелеп аткан. Мені алған жоқсыңар. Дuymayсыңар. Чөчөктөр толтырып. Sügünüm canımızın, Урматтуу Эрик Казиевичтин классташтары, аяктары азыр юбилярдын куттуктоо кезеги капсыл мезгилде эң чоң райондун налог кызматынын начальниги болуп республика боюнча биринчи орунду ээлебедиби? Ал ким? Эрик Казиевичти сыйлаган. Эрик Казиевич болсо ишенген жигиттердин бири. Азат Жакыпович. Кол чабуулар, кол чабуулар. Эрик Казиевич, туулган күнүңүз кут болсун. Алтын башыңызга алтын тажы. Достойный подарок нашему принцу. Келет. Алтын тажы сага улуш жарашат экен, алтыным. Қайсы қызматқа барғың келет? Оялба, айт. Мелис Азимович, сизге республикалык салык кызматынын төрагасы Жакыпов Азат Жакыпович келиптир. Кирсин. Мелис Азимович, саламатсызбы? Жакшысыңбы? Жакшы. Келиңиз. Сиз жөнүндө айтышты. Жаш, бирок мыкты ишмердешти. Эми президент өзү сунуш кылгандан кийин албетте биз колдойбуз.
Бирок депутаттар деген эл өкүлдөрү. Алардын арасында керек болсо президентке катуу сын айта турган күчтүү саясатчылар да бар. Бирок аларды тыйып коюшка болот. Албетте, парламентте сиздин кандидатураңызды колдогонго аракет кылабыз. Чоң рахмат, урматтуу Мелис Азимович. Албетте, сизди колдойбуз. Бирок андан кийин жакшылап иштешели, Баатыр. Аракет кылабыз, Мелис Азимович. Мен сизге алдын ала айтып коеюн. Мына биздин парламентке көрсөткөн партияны анча-мынча каражат жагынан колдогон тармактар бар экенин билсеңиз керек. Анча-мынча билем. Анча-мынчасын билсеңиз, анда калганын тактап билип алыңыз. Биригиштешели, Баатыр. Макул. Нефтегаз таможня тармагын биз өзүбүз көзөмөлгө алабыз. Бул жагы сизге түшүнүктүү болдуго дейм. Казевич, чакырдыңыз беле? Каятычы. Молодец. Как председатель совета директоров, сотовую связь буду контролировать сам. Анан, авиация менен гембаликтарды өзүм карайм. Түшүндүңбү? Бара бер. Теневой бизнес гүлдөп кеткен. Салыкты баары мизер төлөшөт. Муну баарыбыз билебиз. Бир жакшылап күрөшөлү. Азат Жакыпович, күрөшөбүз. Бирок бардык кирешелүү орундардын крышалары бар. Алар жогору жакта отурушат. Биз бардык дегенче бизге жогору жактан звоноктор түшөт. Эмне, бизге каршы иш баштагаңар барбы дешип. Анда эмне? Колго ушуруп отура берелиби? Аракет кылабыз, Азат Жакыпович. Азат Жакыпович, бизде резервтер бар. Салыкты сөзсүз түрдө көбөйтөбүз. Ассаламу алейкум. Азаке, кечиресиз. Азат Жакыпович. Мен